Европа биримдиги чек ара чырын чечүүдөгү Кыргызстандын аракетин колдойт. Бүгүн 30 апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, Европа биримдигинин Борбор Азиядагы өкүлү Петр Бурян менен кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал жөнүндө телефондон сүйлөштү. Казакбаев анда тараптар ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкенин жана кырдаалды дипломатиялык жолдор менен жөнгө салууга аракет кылып жатканын билдирди. Ошондой эле ал Бишкек эл аралык жана эки тараптуу милдеттенмелерди жана келишимдерди карманаарын баса бермеледи. Бурян Европа биримдигинин аймактык жана эки тараптуу программаларынын алкагында Кыргызстанга техникалык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ошондой эле ал кырдаалды жөнгө салуудагы кыргыз тараптын салымын кубаттады. Булак бош бирим KG. Путин кыргыз-тажик жаңжалын чечүүдө ортомчулук кылууга даяр. Орусия президенти Владимир Путин Кыргызстан менен Тажикстандын жаңжалын чечүүдө ортомчулук кылууга даяр. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Журналисттердин Кыргызстан менен Тажикстандын жаңжалында Орусия президентинин ортомчулук кылуусу мүмкүнбү деген суроосуна Песков биздин ЖКК сыяктуу жана башка түрдүү форматтардагы жалпылыгыбызды эске алуу менен албетте президент Путин мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы көтөрүлгөн олуттуу көйгөйлөрдү чечүүдө ортомчулук кылууга дайым. Ал бул жөнүндө дайыма айтып келет деп жооп берди. Буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу Орусиянын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова комментарий берген. Ал Москва Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдын курчушуна тынчсыздануу менен байкоо салып турганын билдирген. Булак Марал ФМ. 40 мүнөттөй тынбай ок атышып жаракат алган Мадинанын жанына апасы бара алган эмес. Чек ара чырынан каза тапкан 12 жаштагы кызынын апасы ооруканада жатат. 2009-жылы туулган Мадина Рахматжанова 29 апрелде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы атышуу учурунда өлтүрүлгөн. Мадинанын үй бүлөсү Лейлек районунун Интернационал айылында чек арага жакын жерде жашашкан. Алар коңшу айылга качып бара жатышканда аскерлер аткан снаряд жарылган. Мадинанын апасы бүгүн Бишкекке кечүү кызы менен кошо дарылануу үчүн алынып келинди. Ал эми Мадина Лейлекте жерге берилди. Жабырлануучунун тууганы Аида Гапарова Акипресс агенттигине трагедия болгон кечинде болгон айрым маалыматтарды айтып берди. Анын айтымында 29 апрелде саат 19:45 ал эжеси Нарбүбүгө телефон чалган. Ал мага үйдө эркек киши жок экендигин айтты. Нарбүбү эки кызын алып коңшу айылга качкандардын артынан жөнөгөн. Алар качып бара жатышканда 12 жаштагы Мадинага снаряддын сыныктары жүрөккө, бөйрөккө жана башка органдарга тийген. Ок атуу токтогондуктан апасы ага жакындай алган эмес. Болжол менен 40 мүнөттөн кийин гана анын жанына барышкан. Мадина абдан көп кан жоготкондуктан ооруканага жетпей каза болгон дейт Капарова. Булак Ак Медиа KG. Баткен чек арадагы чырда каза болгондор 31ге жетти. Баткен жана Лейлек районундагы чек арадагы чырдан улам каза тапкан кыргыз жарандарынын саны 17:00 карата 31ге жетти. Бул тууралуу Баткен облустук саламаттыкты сактоо тармагынын координатору Арзыбек Борубеков билдирди. Чырдан 154 жаран жаракат алган. Жаракат алган 43 адам атайын учак менен Баткенден Бишкекке алынып келинип, Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна, улуттук госпиталга жана улуттук хирургиялык борборго жаткырылды. Эки жабырлануучунун абалы оор, калгандары орто жана салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. Булак Марал ФМ.